2019 жылы биз ушу Евротайм деген компанияга кайрылганбыз. Биринчи бизди Израилге кетирем деген 1,5 айдын ичинде. Ошо 1,5 айдын ичинде кетире албай калышып, мен бара акчамды сураганда, ошо Айбек Умурзаков, анан Курманбек, Айнура деген эжелер бар болчу, байкелер бар болчу. Алар бизге обещать этип иши кетире албай калып, Израилдин МВДсы көп акча сурап атат. Давайте бизде деловое предложение бар, Польшага кеткиле, не откажетесь деген. Анан мен айткам, кандай Польшага кетебиз, если биз Израилге кете албай атсак, Европага тем более келе албайбыз десем, мен партнерлорум бар, алар жактан переживать этпеңиздер деген. Анан биз ошентип тапшырып, кайра Польшага контракт түзгөнбүз. Договор кылганбыз. Договор кылып, ошо бойдон договор же жумуштан жок, же акчадан жок. Меники общий менин ишеничиме кирип, мен ошондо эле 90 000 сом кредит алып бергем. Ошондо алар договордо биринчи Израилде $1300 деген. Андан кийинки усун болсо уже пандемия болуп, уже үй бүлөнү багыш керек. Ачка калып, ким ачка калгысы келет үйдө? Үй бүлө бар, 70 жашта энем бар, 4 баланын атасымын. Эң анда булардын айынан мен Айбек байкеден келип акча сурасам, 50 000 берип туруңуз десем, кийин жакка кетип турбайбыз, по-любому жумуш болот десем, акча бере албайм, кредит алып берем деген. Анан мен айткам, кредит төлөй албайм байке, мен и так биринчи алганда эле сизге кредит алып бергем. Ошону төлөп келтем десем, жок Эмил, мен төлөйм, сен сарсана болбо деген. Анан айткам, байке, биз точно кетебизби ошол жакка десем, кетесиңер деген. Жүрүп ал кредит алып берди, даже сих пор кредит төлөбөйт. Мен мына уже канча айдан бери, ушу 1 жылдан ашты, кредиттин өзүн төлөп келтем. Эң анда кредиттен кредитке батып, мен үйүмдү сатып азыр квартирада калдык. Сотко болсок, мисалы Первомайский ГОМго арыз жазганбыз. ГОМдон болсо биздин ишти мындай салкын карады да, мындай деп койду. Макылдын башы оорубайт болуп атат да бул жердечи. Анан сот биздин ишти сотко ашырды. Биз өзүбүз группада 11 киши болчубуз, уже биздин менен арыз жазгандар 23 киши болдук. Сотто болсо, баяны болсо, биздин сот болгондо эле айтты. Ошо күнөөлүү кишини кармашыптыр, Айбек Умурзаковду. А бирөө болсо Айнура Турцияга. А бир экинчисин эмне кармабайт деп. Мисалы булар групповой мошенниктер да. Биздин группада ошондо общий 23 киши болуп турбуз. Же соттон тыянак чыкпайт, же тияктан тыянак чыкпайт. Кыскасы жылдырып атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, кайрылам сизден, суранам. Камчыбек Ташиев, урматтуу сизге да кайрылам. Ушул ишти аянат чыгын чыгарып бериңиздер. Мисалы чын ачыгын айтканда, биздин группадан көбү уялып келе албай атат камерага карапчы. Мен просто мажбур болдум да ошол ишкечи. Жалпы канча сом экен билдиңизби? Биздин группадагылардын саны боюнча бир 10 000ден ашат да доллардан. $10 000 бер жагы эле да. Даже $80 000 бергендер бар агачы. 2 миллион сом берип үйүнө койгондор бар экен арасында. Мен билгенден да, билбегенде еще толтура иш бар. Анан бул жерде мындай болуп атат да. Ушул биздин алган акчага бул үй сатып алыптыр. Ал үйдү болсо бирөөлөр талашып атат да, арестке коюп коюптур. Ошол үйдү Айбек байке айтып атат. Бул менин акчам, элдин акчасынан үй алгам деп. Анын любовницасы кошулуп, андан үй талашып атат. Кыскасы үйдү дагы талашта калдык да. Же акчадан жок, же эме жумуштан жок. Бул негизи чын айткандачы, баягы сыртыңдан эле алсаң да жүрөгүңдө жаман кызалат болуп атам менчи. Садыр Нуркожоевичке кайрылам, урматтуу Садыр Нуркожоевич, чечип бериңизчи ушу проблеманы. Биздин группадагылардын эч ким мисалы камера келе албаган, мен просто көчөдө калган үчүн айла жок келгенге туура келди да. Ушу маселени чечип бериңиз, ошол.